Чатырдын короосун мындай жаса. Короонун түштүк тарабына чыйратылган зыгыр бууласынан жабуу жаса. Узундугу 100 чыканак болсун. Ал жабуу үчүн 20 мамы, алардын астына жезден 20 таканыш жаса. Мамылардын илгичтери жана мамыларды бириктирген шырыктар күмүш менен капталсын. Короонун түндүк тарабындагы жабуунун узундугу 100 чыканак болсун. Алар үчүн да 20 мамы, алардын астына жезден 20 таканыш жаса. Мамылардын илгичтери жана мамыларды бириктирген шырыктар күмүш менен капталсын. Короонун батыш тарабындагы жабуунун туурасы 50 чыканак болсун. Ал жабуу үчүн 10 мамы, алардын астына 10 таканыш жаса. Короонун чыгыш тарапты караган алдыңкы жабуусунун туурасы 50 чыканак болсун. Короонун сол жак тарабындагы жабуунун узундугу 15 чыканак болсун. Алар үчүн 3 мамы, алардын астына 3 таканыш жаса. Короонун оң жак тарабындагы жабуунун узундугу 15 чыканак болсун. Алар үчүн 3 мамы, алардын астына 3 таканыш жаса. Ал эми короонун эшиги үчүн жасала турган көшөгөнүн узундугу 20 чыканак болсун. Ал ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл түстөгү, ийрилген жүндөн, чыйратылган зыгыр буласынан саймаланып жасалсын. Ал үчүн 4 мамы, анын астына 4 таканыш жаса. Короону айланта курчаган бардык мамылар күмүш чынжырлар менен бириктирилсин. Алардын илгичтери күмүштөн, ал эми таканыштары жезден жасалсын. Короонун узундугу 100 чыканак, туурасы 50 чыканак, бийиктиги 5 чыканак болсун. Жабуулары чыйратылган зыгыр буласынан, ал эми мамылардын таканыштары жезден болсун. Чатырда колдонулуучу бардык куралдар, чатырдын бардык казыктары, короонун бардык казыктары жезден жасалсын.